жумушту кылам деп коет. Бул комната Америкада саналбайт. Менен алабыз. Тракистерге 15 миңге проблема жок. Мага особенно деп кой. 30 миң 800 жаап жүргөндөргө эмне болуп калыптыр деп койгула. Анан биз деген квартиранты киргизип койсок, арендке ай сайын бизге помимо өзүн өзү жабат. Өзүн өзү жабат. Анан үстүнөн бир Салам достор, бул маалымат Америкада кыргыздар үчүн өтө сонун керектүү маалымат болот деп ишенем. Азыркы учурда такс сезон келип жатат. Сиз эгер туура таксты тапшырып, анан Америкадан үйлүү болгум келет десеңиз, Нари менен тааныштыргым келип турат. Америкадан эң эле биринчи бизде керектүү нерсе бул үйдө. Кантип биз ипотекага үй алсак. Ассаламу алейкум достор, менин атым Нарима. Азыркы күндө Иллинойс штатында real estate агент болуп иштейм. Бул үй алганга жардам бере турган адам. Өзүм жөнүндө айта кетсем, бул профессияга келгенимдин бирден бир себеби кыргыз элимдин ар бир жараны, ар бир улуту үйлүү, ак өргөлүү болушуна тилектешмин. Ошол себептен деген Америкада көптөгөн закондорду билиш керек. Үйүңдүн расположениясы боюнча же болбосо дагы бир көптөгөн закондору бар үй жөнүндө. Ошол закондорду баарына так туура түшүндүрүп, баарына жакшы өз каалаган, өзүнө жаккан үй алып бергенге аракет кылам. Мен деген лицензированный агент болгондуктан бизде өзүбүздүн аппликейшнибиз бар. То есть ушул аппликейшн менен мен үй көргөзгөнгө сиздерге мүмкүнчүлүгүм бар да. То есть үйдү любой эле адам каалаган убагында көрө албайт Америкада. Бул специальный бир время болуш керек, аппликейшниң болуш керек. Аны үчүн деген сен лицензированный агент болушуң керек. Жүрүңүздөр эми үйгө. Кулпулар бар. Анан кийин ушуга өзүң логин кылсаң эле бул өзү ачылып берет. Открылась. Бияктан ключту алып, анан бүткөндөн кийин кайра жаап кое беребиз. Үй алып атканда деген хозяин менен негизи продавец менен покупатель эч качан жолукпайт Америкада. Только через агент общаться этип сүйлөшүшөт. Биздикиндей эмес экен да, мен азыр прямой хозяинди таап алып арзаныраак алып алам деген андай жок экен да. Биз просто Бишкектен үй алып атканда ошентип биздейбиз да. Ошол нерселердин баарын кыргыздар учитывать этпейт да. Бияка келгендечи биякта деген бирөөнүн оокатын бирөө албайт да. То есть деген Кыргызстандагы адамдар real estate дагы оокатын алып коет го. То есть сен өзүң эле барып напрямую бирөө менен сүйлөшө бересиң да. Биякта бирөөнүн укугуна экинчи адам кирбейт. То есть сен покупательсиңби? Только покупательский жумушту кыласың. Мен риэлторбу? Только риэлторский. Кухня экен. Кухня плюс бул жакта стиральная сушильная машина бар экен. Холодильник. Бул жакта эшикке выход бар экен, эшикке выход. Америкада обязательно экинчи, второй выход болот го? Америкада экинчи запасной выход болот экен, ооба. Пожарная безопасность, үйүңө бирөө келсе, качып чыкканга эле фантазия кыла бергенсиң. Обновленный экен, ал синктерин карасаң, обновленный. Булардын баардыгы жазалган, жаңы, Прикольно. Буюрса балдарыбыз келип калса дагы биздикилер кичинекей да. Анан ызы-чуу кылсак дагы кошуналар келип эч кандай претензия кое албайт, Бул жерде өтө классический американский стандарттагы үй. Бул после ремонта үй десем болот, бирок ремонтту деле америкалыктар өтө мындай классический стилде жасайт. Бул белые стены, көп болсо бир полдорду обновлять этишет. Анан эң жакшы жери Американын ар бир комнатасында өзүнүн встроенный шкафы болот. То есть лишний мебель алып кереги жок да. Ошондой өзүнүн шкафына эле кийимиңерди салып жашай берсеңиздер болот. Тура. Ал эми бул экинчи комната. Экинчи комната деле ушундай классический ремонту менен жана клоузети менен болот. Айта кетчү нерсе, Америкадагы баардык көбүнчө сатылып аткан үйлөр ушундай пустой абалда болот. Кирип келип атканда дагы арендага да алсаңыз, үйлөр ушундай пустой абалда болот. Бул жакта ваннасы көргөзүлүп турат. Бул ваннасы дагы уже бир сыйра ремонт жасалган. Анан эң жакшы жери Американын баардык үйлөрүндө баардык мындай хоз устройстволорун ичинде болот жана
покупатель көргөнгө уруксаты бар. Бул жерде мисалы карап көрсөк, бул водонагреватели, анан счетчиги турат. И бул система деген бул отопительный жана охлаждающий система. Ушул система аркылуу деген үйүңүзгө жылуучу жана үйдү кышында жылуу кылган, ал эми жайында муздак кыла турган система ушул жерден келет. Жана бул жерде сенсорный системасы бар. Ошо сенсорный системасы аркылуу өзүңүзгө каалаган температураны үйгө настраивать эте аласыз. Бул жака бассак, биздики 3-комната болуп кетет. Бул 3-комната төркү комнатасынан сразу эшикке чыкканга бизге мүмкүнчүлүк бар. Биз азыр үйдүн короосуна чыгып баратабыз. Гараж. Гейт полностью жабылат экен, кээ бирлериники жабылбайт, полностью жабылат экен. Эшикке чыгып кете албайт экен. Прикольно. Бир машиналык гаражыңар и могул жер болсо, сиздер отуруп патио кыла турган жер. Гаражы деле ачык болуш керек, ачып кирип көрсөк болот. Шашлык, не шашлык деген жерлерге. Гаражы да ачык экен. Ёлкасы. Американын биз бул биринчи эле көрүп аткан үйүбүз да. Американын стандарты боюнча 315 миңге бул кандай? Орто ба, кымбат ба, арзан? Ар бир үйдүн стоимости деген Америкада школага зависит этет. То есть канчалык жакшы школа болсо, ошончолук үйүң кымбат болот. Даже үйүң эски болсо да, даже ремонту жок болсо дагы, эгер школасы бияктан 10 балдык шкала менен саналат, эгер ошол 9дан 10 болсо же 10дон 10 болгон школалардын айланасындагы мектептер өтө кымбат баада болот. Ушундай эле үй, например, 10 болгон мектептердин жанында бул деген 400 миңдин тегереги болот. Бул эми бул райондун школалары 7-8, то есть 10го жетпейт. 9да эмес, 7-8, то есть нормальный деп эсептелинет. Ошондуктан бунуку баасы кичине ылдыйраак. Былтыр алалы десек 2 жылдык такс керек болчу экен. Быйыл буйруса 2 жыл болот. Анан дароо эле таксты болушунча үнөмдөп кыскартып салбай, үй алганга ылайыкташтырып төлөйлү деп силерге жолуктук да. Анан бир жерин айтып коеюн дедим эле. Көптөр ойлойт, таксты тапшыра алсак анан үй алышыбыз керек экен депчи. Бул деген туура эмес түшүнүк. Сиз деген биринчи эле үй алам дегенден кийин mortgage мага звонить этсеңиздер, мен деген mortgage брокерлердин 2-3 mortgage брокердин телефонун берем. Ошо mortgage брокерлерге звонить этип, бир сыйра өзүңөрдүн ситуацияңарды текшеришиңер керек. Анткени үй алган деген только такстан зависит этпейт да, бул кредит скордон зависит этет. Жана башка дагы силердин earnest money инкамыңардан зависит этет. То есть канча ушул жылы канча акча таптыңар, ошолдон да зависит этет. Анан ошол адамга звонить этип туруп, анын өзүнүн банковский системасы бар. Ошо системага салып туруп, сен могул жерин мондай кылсаң мондай болот экен деп кандайдыр бир сумманы айтат да. Ошого жараша анан такс төлөсөңүздөр болот. Туура түшүнүктүү достор, бул видео силерге пайдалуу болду деп эсептейм. Менимче үй алып алган алдагача ыңгайлуу болуш керек, бирөөнүн эле үйүнө акча төлөй бергенче. Например, сиз Америкада 3-4 жылдан бери жашасаңыз, ошол 2 жыл налог тапшырып туруп, андан кийинкисине өзүңүздүн үйүңүзгө төлөй берсеңиз, үй аягында өзүңүзгө калат, ошондой болуп калат. Ооба, анан биринчи эле, когда у вас есть возможность үй алып бериңиз деп мен совет бермей келем. Анткени деген эмне үчүн дегенде, кыргыздардын, как я уже сказала, көптөн 3төн ашык балдары бар да, как бы говоря. Негизи 2-комнатный квартирага 3төн ашык бала менен жашаш болбойт да. То есть 4 балаңыз болсо, сиз обязательно 4-комнатный же 3-комнатный квартира алышыңыз керек да. Биздикилер эми азыркы учурда деген кысылышып эле жашап атат, бирок деген Американын закону боюнча бул туура эмес да. Анан мурдакы жылы мен да аябай көп арендага кылдым. Элдерди биринчи эле жыл келген, ошентип билбей квартира снимать этип алышкан. Андан кийин деген ошо менеджментти билип калып, то что у них 4 баласы бар экенинчи, бир айда чыгып
кирип кетишиңиз керек деген письмолор келген да. Ошол себептен деген алар ушундай жер үй издешти. Мындай жер үйдү эгер снимать этем десең $3200-$3300 турат да. Ошондуктан деген ага бирөөнүн эле арендасын, моргичин төлөгөндөн көрө сиз деген ушул үйдүн пейментин мен көргөзүп берем азыр сизге карасаңыз. Эмне деп атат? Примерно. Ушул үй Так даана эмес. Канча Даана төлөйт? эмес, бул эми примерно application санаганы боюнча да. Мисалы деген 2641 деп месяц выдавать этип атат. Буга деген биз деген 5% down payment койгондо деген $15000 down payment беришиңер керек. Анан азыркы рейт менен эсептегенде азыр 6 болуп атат. То есть interest rate 6 болуп атат. Ошо менен эсептегенде 6%. Үйдү 15000 down payment менен алабыз. Тракистерге 15000 не проблема жок. Мага особенно деп 30800 жаап жүргөндөргө эмне болуп калыптыр деп койгула. Анан биз деген квартираны киргизип койсок, арендке ай сайын бизге помимо өзүн өзү жабат. Өзүн өзү жабат. Анан үстүнөн бир $300 $300-400 деп коелу. $300-400 Анткени бизге кээде прибыль иногда чыгып такстар болуп калышы мүмкүн, андай. Ошондуктан бир $300-400 үстүнө түшүп турат. Ооба. Мага Анан жакты. эң негизгиси мындай үй алгандан кийин сиз деген мындай кээ бир жерлерде болот, мисалы арендага сдавать этиш үчүн дагы өзүңдүн үйүңдү башка администрациялар болот биякта, ошо администрация менен решать этип алышыңар керек да. Мен ошол жагын дагы кыргыздарга айтып кетмекмин. Мындай жакшы үйлөрдү карашат да, мындай красивый үйлөрдүн фасадтарын всегда государство контролировать этет да. Америкада ошондой. Өзүң каалагандай фасад кыла, каалагандай кыла алсаң, үйүңдү администрация алып коет да. Ошол жактардын баары бар. То есть Американын закондору өтө мелочь да. То есть таунхауска кандай болуш керек, квартирага кандай болуш керек, жер үйгө кандай болуш керек. Мен үйдү көргөзгөндөн кийин сразу айтам да, могу үй мондай. Бул администрацияга кирет экен. Даже Америкада деген айыл өкмөтү деп коебуз го, биздики, например, Displays Area, Buffalo Grove, ар бирөөнүн өзүнүн айыл өкмөтү бар да. Ошол айыл өкмөттөрүнүн дагы закондору бири-биринен отличаться этип турат да. Ошондуктан мен үй алып аткандарга мен баардык закондорун түшүндүрүп берем, айтып берем. Анан дагы бир нерсеси, сиз үй алган менен эле менин экөөбүздүн relationship'ибиз токтоп калбайт да. То есть мындай мамилебиз токтоп калбайт да. Анткени деген үй алгандан кийин дагы өтө көп документация келет сагачы. Ал сенин атыңа, ал сени өзүң resolve кылышың керек. Сен өзүң аны resolve деген кандай болуп калат? Мындай бүтүрүш керексиң да, адим словомчу. Бирок сен ошол маалда мага звонить этип, Нарима мондай болуп атат, мондай документация келиптир десең, мен аны айтам, же болбосо спам, junk, же болбосо буякта деген өтө көп мындай спам имейлдер келет да. Сен монча $250 төлөшүң керек, мончушуң керек деп, биринчи үй алып атсаң, ал документтерди билбейсиң да. Анан кийин коркуп кетесиң, төлөшүм керек экен деп. Бирок андай нерсени төлөбөй эле коюшуң керек. Төлөй турган нерселер болсо мен көрүп эле айтам да, буну төлөсүңөр. То есть ушу менен эле токтоп калбастан, в любой момент бир документация келсе, просто эле сүрөтүн тартып, мондай болуп атат десең, биз проблем айтып да жардам берем да. А негизинен башка агенттер менен иштегендерде, то алар уже үй алып бергенден кийин бүттү relationship'i үзүлөт да. То есть өзүң тартып кете бер дейт. Ошондой деген последующем, если кандай бир жылдан кийин, 2 жылдан кийин деле бир вопростор болсо, силер жооп берип чечип бересиңер, именно документация боюнча же болбосо үйдүн бир нерсеси болуп калса, ошол нерселерди мен чечип бергенге жардам берем. Сонун достор, ошол биз деген бир эле Кыргызстандан эле үй алып өрбөй, эми Америкадан дагы үй алып көрөлү деп чечтик. Бул акыркы чечимибиз эмес, баса дагы үйлөрдү караштырып көрөбүз. Ооба. Силер эми үй көргөзгөндөн эле мен кандай үйлөрдү негизи караш керек экенин ошол жөнүндө жалпы маалымат берип коеюн дедим. Бирок деген андан башка дагы таунхаустар бар, квартиралар бар, дагы башка типтеги үйлөр, биякта өтө көп типтеги үйлөр бар да. Бир эле жер там деп коебуз же квартира деп коебуз, бирок Америкада ошонун баары мындай болуп бөлүнөт. Силер кадр сыртында айттыңар го, биз деген 2 этаж үйдү каалайбыз депчи. Мен дагы азыр могу 1 этаж үйдү көрүп анча көңүлдөнбөй турам да. Анан биз деген ушу 2 этаж ушундай чоң үйлөргө кызыгып калганбыз да. Американецтер өздөрү 1 этаж үй жакшы көрүшөт. Американецтер өтө ленивый болушат деп коем. Эми сиз, например, ар бир адам үй алып атканда өзүн эле карабастан кийинчерээк нерсени да караш керек да. Например, бул үйдү сатып калсам кандай болот, же дагы, например, Кыргызстанга кетип калсам кандай болот дегендерди биринчи үй алып аткан адам карабайт дагы, ой деп эле ойлойт да.
бирок мен сиздан сурайм да, сиз 5 жылдык эмеңиз, 5 жылдык планыңыз кандай депчи, ошого карата үй алыш керек. Анан кийин Америка эгер сатып кала турган болсоңуздар, бир этаж үй американецтерге аябай жагат, потому что они очень ленивые иногда бывают да. Экинчи этажга подниматься эткен, это для них лишняя трата энергии деп койсом болот да. Анан ошого деген бир этаж үйлөрдү жакшы көрүшөт. И көп үйлөрдү карасаңар, даже мен миллиондук үйлөрдү көргөм, мындай сарай сыяктуу эле бир этаж болуп калыптанып кете берет да. Ошондой үйлөрдү жакшы көрөт, ошондой үйлөрдү бата алышат да, как бы говоря. Ошого американецтер мындай азыр күлгөнүнүн себеби мындай толук эмеспи? Анан ошо лестницадан чыгып баратканын элестетип кетти окшойт. Ооба, даже мен азыр тренинг өтүп атам, ошол жактан бир чоң эле киши окшойт, билбейм, эч кылса анан лестницасынан кулап түшүптүр. Эртең менен эме докту эмне эле собакасын выгуливать этейин деп эле уйку суроосу менен тура калып эле лестницасынан кулап түшүптүр. Эми айтып атат, үйүмдү сатып бир эле этаж үй алам. Анткени биякта кулап түшсөң дагы проблема да, билесиздер, бир $40,000 эле ошол бутуңду эле иштеткен болуп кетет да. Ошондуктан андай рисктерди они не любят да. И ошондуктан они предпочитают вот такой вот плавный дом. Ошол достор, эгерде силер дагы Америкада жашап 2 жылдык налогуңар бар болсо, Нариге кайрылсаңар болот. Силерге өзүңөрдүн табитиңерге ылайыкташтырылган үйдү тандап берет, жардам берет. Рахмат сиздерге дагы. Сизге Сизге дагы Кудай кааласа өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан үй тапканга аракеттенебиз. Буюрса, рахмат силерге дагы. Рахмат.